Assalamu алейкум кадырман көрүүчүлөр, баяныбызды баштайбыз. Каналыбызга каттала кетиңиздер. 2026 жылдын 13 апрели тарыхта глобалдык коопсуздук системасынын пайдубалы титиреген күн катары калышы мүмкүн. Исламабад шаарында өткөн Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы 48 сааттык марафондук сүйлөшүүлөр эч кандай натыйжа бербестен ийгиликсиз аяктады. Сүйлөшүүлөрдүн туңгуюкка кептелишине Ирандын Ливан боюнча койгон талаптары жана Вашингтондун деңиз коопсуздугу боюнча катуу позициясы себеп болду. Бүгүн кечинде Ирандын жогорку даражалуу делегациясы Пакистандын аскердик аба күчтөрүнүн 9 истребителинин коштоосунда Тегеранга кайтып келди. Пакистандын мындай кадамы аймактагы Ирандын жалгыз эмес экендигин жана Исламабадтын стратегиялык колдоосун ачык көрсөткөн сигнал катары бааланууда. Сүйлөшүүлөр үзүлгөн соң Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кечиктирилгис буйрукка кол коюп, Ирандын бардык стратегиялык портторуна карата толук аскердик деңиз блокадасын жарыялады. Бул иш жүзүндө Тегерандын мунай экспортун толугу менен шал кылууну көздөгөн согуштук кадам болуп саналат. Буга жооп катары Ирандын жогорку лидери жана Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ормуз кысыгын аскердик көзөмөл зонасы деп жарыялап, дүйнөлүк мунай соодасынын 20% өтүүчү бул кан тамырды жабуу алдында турушат. Тегеран эми бул кысык аркылуу өтүүчү ар бир чет элдик кемеден транзиттик төлөмдөрдү реал менен төлөөнү жана атайын уруксат алууну талап кыла баштады. Франс пресс агенттигинин соңку маалыматы боюнча, Израилдин авиациясы Ирандын түштүгүндөгү Махшар аймагындагы ири мунай химиялык терминалдарына алдын ала соккуларды уруп, инфраструктурага олуттуу зыян келтирди. Бул тирешүү дүйнөлүк ири державалардын ачыктан ачык карама-каршылыктарына алып келди. Кытай Эл Республикасы Америка Кошмо Штаттарынын блокадасын эл аралык деңиз укуктарын бузуу жана каракчылык деп атап, өзүнүн энергия коопсуздугун коргоо үчүн Иранга бара жаткан мунай танкерлерин аскердик коштоо менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн карап жаткандыгын билдирди. Пекин үчүн Ирандын мунайы стратегиялык мааниге ээ, андыктан Кытайдын бул жаңжалга түз кийлигишүү коркунучу жогорулады. Индия өкмөтү да эки өттүн ортосунда калды. Нью-Дели Израиль менен коргонуу тармагындагы тыгыз кызматташкандыгына карабастан, энергия булактарынын кымбатташынан улам Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин тезинен чогултууну талап кылып, деңиз жолдорун куралдуу күч менен жабууга каршы чыгууда. Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган болсо, Израилдин Ливанга жана Иранга жасаган чабуулдарын кескин айыптап, мусулман өлкөлөрүнүн башын бириктирген ислам коопсуздук алкагын түзүү демилгесин көтөрдү. Анкара блокаданы бузуу үчүн гуманитардык кемелерди жөнөтүүгө даяр экендигин кыйытты. Ал эми Афганистандын бийлиги Иранга карата жасалган ар кандай агрессия бүтүндөй аймакка коркунуч алып келерин жана батыштын аскердик базалары соккуга кабылышы мүмкүн экендигин эскертти. Россия Федерациясы бул кырдаалда Тегеранды колдоорун билдирип, батыштын санкциялык жана аскердик басымын глобалдык диктатура катары мүнөздөдү. Кремль Иран менен аскердик техникалык кызматташтыкты күчөтүү боюнча жаңы келишимдерге кол коюлгандыгын кабарлады. Евро биримдиктин ичинде терең жиктелүү байкалууда. Германия Израилдин коопсуздугун мамлекеттик кызыкчылык катары коргоп жатса, Франция менен Италия жакынкы чыгыштагы согуш Европага миграциялык толкунду жана экономикалык рецессияны алып келерин айтып, Вашингтонду блокаданы токтотууга чакырууда. Биримдиктин саясий абалы Венгриядагы окуялардан улам дагы татаалдашты. Петер Мадиярдын Тиса партиясы шайлоодо жеңип чыгып, Виктор Орбандын 16 жылдык бийлигин соңуна чыгарды. Бул Венгриянын тышкы саясатындагы Россияга багытталган курстун өзгөрүшүнө жана Брюссель менен жаңы мамилелердин башталышына алып келет. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы
дүйнө жүзү 3-чү дүйнөлүк согуштун босогосунда тургандыгын эскертип, тараптарды кызыл сызыктан өтпөөгө чакырды. Бирок Орус-Украин фронтундагы абал бул чакырыктарга карама каршы келүүдө. Православдык Пасхага карата жарыяланган убактылуу ок атышууну токтотуу келишиминин мөөнөтү бүтөр замат Донецк жана Часов Яр багытында айыгышкан салгылашуулар кайрадан башталды. Украина тарап 7000ден ашык, ал эми Россия 2000ге жакын келишим бузуу фактыларын каттады. Россия бул жаңжалда өзүнүн стратегиялык артыкчылыгын сактап калуу үчүн резервдик күчтөрүн фронтко тарта баштагандыгы кабарланууда. Бул геосаясий бороон дүйнөлүк экономиканы шок абалына түшүрдү. Bloomberg агенттигинин маалыматына ылайык, мунайдын баасы бир күндүн ичинде $120 ашты. Экономисттер эгерде Ормуз кысыгы толук жабылса, кара алтындын баасы $150 чейин көтөрүлүп, дүйнөлүк логистикалык тутум толугу менен кыйрашы мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Деңиз аркылуу жүк ташуу баалары 3 эсеге кымбаттап, инфляциянын жаңы толкуну өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасын шал кылуу алдында турат. Мына ушул сааттарга карата дүйнөлүк жаңылыктар ушулар болду. Каналыбызга каттала кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.